Калктын сотторго болгон ишенмен кайтаруу көз карандысыз, мыйзамдуу жана акыйкат сот системасын орнотуу. Бул багыттагы реформа боюнча алгылыктуу иштер кечиктирилиш шартта аткарылып, бардыгын соттор өздөрүнөн баштоого тийиш. Мындай милдеттерди президент Садыр Жапаров өткөн жылдын 7-июнунда өткөн сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңештин биринчи жыйынында койгон болчу. Сот адилеттигинин сапаттуу жүргүзүү үчүн тергөө органдарынын кызматкерлеринин жана судьялардын жоопкерчилигин жогорулатуу. Мыйзамдарды адам укуктары жагындагы эл аралык укуктун ченемдерине жана эл аралык стандарттарга ылайык келтирүү. Жарандардын укуктары менен эркиндиктерин соттук коргоо чөйрөсүн кеңейтүүнү, сот адилеттигинин жеткиликтүүлүгүн жогорулатууну камсыз кылуу. Сот адилеттигинин ачыктык жана маалымдуулук принциптерин ишке ашырууну камсыз кылуу. Сот адилеттигине карата жарандардын ишенимдерин жогорулатуу. Эксперттик жумушчу топ бийликтин сот бутагынын, укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен жарандык коомдун, көз карандысы эксперттердин жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрүнүн кеңири чөйрөсүн тартуу менен маанилүү иш жүргүздү. Сот системасын өркүндөтүү үчүн куруу сөздөр эмес, ага реалдуу укуктук негиз түзүү зарыл. Ага каршы иш-чараларды жаңы конституциянын талаптарына ылайык кескен реформалоо кез келгенин мамлекет башчы белгилеп, мыйзамдарды сапаттык жаңылоо жана өркүндөтүү иштерин этап менен жүргүзүүнү сунуштаган. Бүгүнкү күндө өлкө аймагында жаңы кылмыш жаза процессуалдык кодекстери күчүнө кирип, сот анын негизинде иштеп баштады. Ошол эле учурда сот реформасынын дагы бир максаты Кыргыз Республикасында иштеп жаткан мыйзамдарды гумандаштыруу, гуманизация деп коет. Гуманизация маселелери көтөрүлүп, азыркы учурда ошол ишке ашып кетип атат. Мындан тышкары жаңы 2021 жылы кабыл алган соттордун статусу жөнүндө мыйзамда 7 жылдан ашык бир райондо иштеген сотторду азыр ротация системасы киргизилип атат. Ушундай багыттарда азыр Кыргыз Республикасында сот реформасы боюнча иштер жүрүп жатат азыр. Сот реформасынын негизги бөлүгү тармакты санариптештирүү. Анын алкагында киргизилген автоматташтырылган маалыматтык система жергиликтүү соттордун баарында иштеп жатат. Мындан сырткары отурумда өтө турган залдарга аудио жана видео системасы орнотулган. Бул чаралар процесстердин ачыктыгына, соттук этиканын сакталышына жана судьялардын жоопкерчилигин жогорулатууга мүмкүнчүлүк түзүүдө. Ушул маселе боюнча деле, ушул багыт боюнча деле сот реформасы ишке ашып, азыр бүт соттордо, көпчүлүк соттордо видео байланыш аркылуу системалар, жабдуулар менен камсыз кылынган, видео байланыш аркылуу сот отурумун өткөрсө болот. Андан тышкары соттук отурумдун протоколун аудио видео жазмага жазуу деле жолго коюлган. Ошонун негизинде диск менен аудио-видео жазууну дискке жазып, анын тараптар деле таанышса болот. Сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү боюнча реформаларды ишке ашырууда жогорку кеңеш чоң роль ойнойт. Жаңы конституция кабыл алынгандан бери ага шайкеш келтирүү максатында бир катар мыйзамдар каралып жаткан чагы. Анын ичинде сот адилеттүүлүгүн жүргүзүүгө багытталган мыйзам долбоорлору да бар. Негизи сот процесстери ачык өтүшү керек. Бир гана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына негизделген болушу керек. Сот реформасы өзү постсоветтик өлкөлөрдө объективдүү жана субъективдүү себептер бар. Андыктан мен ойлойт элем, соттор өздөрүнүн чечиминде сөзсүз түрдө адилеттүүлүккө таянышы керек, мыйзамдуулукка таянышы керек, объективдүү чындык чыгара турган чечимдерге таянышы керек. Соттук жана укуктук системаны жакшыртууда жарандык сыяктардан ою да эске алынган. Алардын сунуштары мыйзам долбоорлорго киргизилип, бул улуттук базаны жакшыртууга түрткү болду. Эксперттер кылмыш жаза, кылмыш процессуалдык жана башка кодекстердин жаңы редакциялары сот процессиндеги терс көрүнүштөрдү жоюуга өбөлгө болорун белгилешет. Специальная экспертная рабочая группа, и в составе этой экспертной группы мы подготовили. Кеңештин алдында түзүлгөн эксперттик топко ар кыл тармактын 70 да сыккан адистери тартылып, кодекстердин жаңы долбоорун иштеп чыккан. Кылмыш кодекстеринин мыйзамынын мазмунунан баштап аталышына чейин өзгөртүлдү. Бул укук коргоо органынын туңгуюктан чыгуусуна жардам берет.
Судьялар соттогу укуктук реформанын түпкү максатына жетүүгө жакындап калганын белгилешет. Өткөн жылдын 1-декабрында жаңы кылмыш жаза мыйзамдарынын күчүнө кириши менен жазалардын айрым түрлөрү гумандаштырылды. Фемида кызматчыларынын айтымында карапайым элдин сот укуктук системага болгон ишеними да акырындап кайтарылууда. Буга соттордун адилеттүүлүгүн жана жарандардын укуктарын коргоо боюнча пикирлери далил. Рахат Кыдыр Токтоев, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.